Бүгүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинде улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине урмат көрсөтүлүп, улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган баатырларга тайзым эстелик ачылды. Эстеликтин автору Сатынды Чокуев. Бийиктиги 3 метр эстеликте согуштан кайткан аскер, аны тосуп чыккан аялы жана баласынын элеси сүрөттөлгөн. Аскер бир колу менен баласын колуна алып, экинчи колу менен аялын кучактап турат. Аялдын колунда кесе бар. Бул Кыргыздагы башына суу тегеретүү ырым-жырымына байланыштуу. Автор эмгекти 2 айда жасаган. Улуу муңдун өлбөс өчпөс эрдигин эч качан эстен чыгарбай, алардын жолун татыктуу уланталы. Ардактуу ардагерлерибизди камкордукка алып, алардын татыктуу жашоосу үчүн бардык шарттарды түзөлү. Мына ушул баатырларга таазим деген эстеликтин ачылышында да мекенди коргогон баатырларга болгон сый кымбат деп эсептеймин.